Салам достор, мен уникалдуу коуч Зузу Качиева. Силер менен кайрадан ушул жерде көрүшүп отурам. Бүгүн сиздерге Подгорица деген шаарды бир аз көрсөттүм. Подгорица бул Черногория борбор шаары. Эң биринчи эле ушул Сахаткуладан баштадым. Себеби ушул Сахаткуланын жанында эски шаар, ошо эски шаарда мен азыр жашап жатам. Бул түрктөрдөн калган мунара, байыркы мунара. Бул жөнүндө маалымат азыр бир аз айтып берем. Бул бир жак бетинде саат бар, ошон үчүн саат мунарасы деп аталат. Узундугу 16 метр экен. 1667 жылы Хаджы Паша курган экен. Таң калыштуусу 2 дүйнөлүк согушта аман калыптыр да. Бул жака бомба түшкөндө. Ошондуктан бул эң эле байыркы болуп саналат. Ушундай суу ага турган, иче турган ушундай кудукчалар бар. Мына шаардын ичинде, ортосунда өзүм дагы ичип көргөнмүн. Сиздерге көрсөтүп атам. Жанагы сааттын жанында болсо иштебей калса керек. Бул шаардын башка жерлеринде ушинтип иштейт. Эми мына эски шаарга кеттик. Эски шаар деп көп айтам, бирок эски дегени менен бул эски таштанды шаар эмес. Эски шаар деп аталганы бул байыркы шаар деп биздин тилде айтсак болот да. Илгерки курулган шаар. Жерлери таштак, дарбазалары бүт баары таштан да. Жана сааттагы таштан жасалган көрүнөт жер. Тилекке каршы ушундай вандализм бүт жерде бар экен. Бүт жерде ушинтип жаштар өздөрүнүн энергиясын дубалдарга жазып чыгарыптыр. Үйлөрдү карасаңар ары кандай да. Ошо байыртадан калган кээ реконструкция болгон. Мына мен ушул жактын сол жак бетинде жашап атам. Азыр болсо ошо эски шаарды тиги светофорго чейин басып барам да. Анткени жолдо баратканда дагы байыркы мечит бар экен. Ал дагы ошо Осман империясынан калган мечит экен. Түрктөрдүн мечити, мынакей ошо көрүнөт. Ага кызыктуу ушундай аргасы түрдө, аргасы боёкто үйлөр бар экен да. Мынакей бул көрдүңөрбү? Ачык музей сыяктуу мечит, бирок ичине кирген жокмун. Сыртынан эле мынакей дубалдарын карагыла, курулушу, могу жерде жазуусу черногорча, сербче жана түркчө жазып коюштур. Мечит деп, кайсы кимдин кол алында деп жазылып турат. Жер көрүнөр, таштак, эки түрү бар. Бияга таштак, тротуар кийинчерээк курулса керек. Биздин учурда ошо эки заманбаптагы жана байыркы заманды да көрсөтүүчү нерселер. Бул дагы бирөөнүн үйү экен. Бир 19-кылымдагы дейм, же 18-кылымда жашаган бир кишинин үйү экен. Аны көрүп, жолдо баратканда гүлдөп турган дарактарды көрсөм кошо тартып коюп аттым, силерге кызыктуу болсун деп. Баса видеону дагы бир аз скоростной кылып койдум. Себеби мындай койсом 20 мүнөткө чейин болуп кетет экен. Азыр эч ким мынча убакыт бөлүп видео көрбөйт, ошон үчүн ускоренный метод кылып видеону эртелетиши үчүн 11 мүнөттүк кылдым, кыскартып жана эң негизгилерин көрсөтүп. Андан кийин бир паркка бардым. Паркта карасаңар, жердин баары жазуулар экен да. Окуйн десем шыпырылбаган болгон үчүн жашы окуп жакшы эмете алган жокмун, ана мейли деп барып көрүп келе берейин деп. Мени да тирүү силер көрсүн деп, кечке эле за кадрам жүрө бербейин, сүйлөй бербейин деп телефонду орноштуруп коюп триподго, мынакей ары бери басып карап келип, алыста бул музей кириши тияк беттен экен. Анан жолдо баратсам ушундай дагы беседка бар экен, бирок могу жер кичинекей, амфитеатрга окшош экен. Тиги сцена окшойт, бияка отуруп алышып көрөт окшойт. Бир сыра карап, бүгүн паркта эл аз экен, жаган ошон үчүн бош керек деп ойлоп калдым да. Бир аз салкын болуп турат да. А так Подгорица аябай 40тан ашат экен жайкысын. Ушунчалык ысык келет экен шаар. Жайкысы аябай чыдагысыз ысык.
таң алыштуу ушунчалык ысык болот экен. Мына эми заманбап жерлери, заманбап жерлеринде тартып койдум азыркы учурдагы шаардын ичиндеги здания. Бирок көчөдө бияк бети ошо байыркы үйлөр карасаңар, сол жак бети, оң жак бети болсо тиги заманбап үйлөр экен да. Бир көчөдө эле эки башка заманда курулган зданиялар экен. Мына азыр мен Подгорицадагы эң чоң торговый центрге бара жатам. Ошол жолдо бара жатканча сиздерге тартып атам. Ошол Big Fashion деп аталат экен, эң чоң. Калгандары майдараак, азыраак экен. Бирок ошол Big Fashion деле анчалык деле чоң эмес экен да. Мен Стамбулда канчалаган чоң торговый центрлерди көргөн үчүн бул мага анча деле чоң болуп көрүнгөн жок да. Мына узундан жайгашкан экен. Ичи 3 кат экен. 3 кат. Ошо анан Zara, Mango, Stradivarius, Bershka ошолор бар экен. Ошолорду көрүп чыктым. Анан калган башка дагы Италиянын жана өздөрүнүн ар кандай брендтери бар экен. Негизи Подгорицада ушундай дарыя агат, шаарды экиге бөлүп турат да. Ар кайсы жерде ушундай көпүрө бар да. Ушундай көпүрөлөр абдан көп. Бүгүн да мен сиздерге бир нече көпүрөнү көрсөтөм. Ошо бир көпүрөсүндө баратканда, кесип өтүп атканда тартып койдум. Бул бир аз ошо эски шаардан чыккан жери. Жанагы чоң торговый центр жака баратканда дагы эң белгилүү көпүрө Millennium деп аталат. Мост тысячелетия. Ошондагы анан сиздерге көрсөтөм. Азыр дагы бир паркка туш келдим. Негизи Подгорицада абдан парк көп экен. Ушунчалык көп экен. Подгорица өзү жапжашыл шаар экен да. Тоолор да көрүнөт. Бишкекке окшошуп кетет да. Бишкекте абдан жапжашыл тоолор көрүнөт го. Подгорицанын 4 жагын карасаң, 4 кол астынан тоолор да. Бирок тоолор анчалык бийик эмес, биздикиндей эмес. Мынакей азыр могу жана дарыянын жээгине бартам. Өдө жактан ылдый түштүм да, түшүп баратып, ошо жээкке чейин барса болот экен да, жээкке чейин көрсө болот экен. Бирок тилекке каршы жээктерин аябай кирдет салыптыр, жаштар келип отуруп, ичип жеп таштанды болуп, жээк ушинтип эле суу агып аткан жерлери. Бирок мындай прогулка үчүн сейилдеп басып жүргөнгө жакшы экен. Жана жол боюнда көп эле нерселер бар экен. Мисалы, отургучтар, жөн эле отургуч эмес, даже лежак жатканга могу болсо ушундай байыркы туалет экен. Кызыктуу болуп куруп коюшуптур, байыркы стилде. Могу көпүрө дагы байыркы окшойт. Анткени өткөндө мен ошондой көпүрөнү сиздерге Сараевадан көрсөткөм. Бул жерде да ошол көпүрө бар экен. Негизи жана Саат Кула, Саат мунарасы бүт Балкан шаарларында сөзсүз бар экен да. Штурттөр учурунда бирден көпүрө, бирден саат куруп коюшса керек. Ар бир жерде басып алганда. Анан мына кайсы жерге барбайын, ошол саат мунарасын көрүп, же ушундай көпүрөнү көрөм. Мына дарыянын ар жак бети эле уже көрүнөт, заманбап мунаралар. Азыр болсо могу дагы бир көпүрөнүн астына баратам. Тети үстү көрүнөрбү? Азыр болсо ошо астынан басам. Астынан дагы көп тепкичтер бар экен. Суу жээкке барып, элдер уже загар кылышып, эс алышып, бала чакасы менен суу жээкте көп көрдүм. Каяка барсам деп толтура тепкичтер, толтура жака барса болот экен, 3-4 жол. Бир сыра карап келдим. Анан бир аз көпүрөнүн астын сиздерге көрсөтөйүн деп. Анткени көпүрөнүн үстүнөн да анан чыгам. Анан мына көрүнөт ушундай лежактар жолдо баратканда отуруп, эс алып, сууну карап, эс алса болчудай. Бирок ошол эле үстү жагы паркта, жол дарыя бойлоп жүрсөң да үстү да парк, асты да ушундай парк сыяктуу сонун кылып коюшуптур. Жагымдуу. Ушинтип
асмандагы улкмуш сон булуттар, необычный булуттар болгон үчүн да тартып койдум. Көпүрөгө жакын калдым. Мынакей ушул мост Миллениум могу самый знаменитый мост Подгорицанын эң негизги достопримечательность болуп саналат. Мынакей ушинтип ар кайсы жерде ушундай көпүрө бар. Улам бир көпүрөгө келип, улам бир көпүрөгө келсең болот да, шаар бою. Мен негизи 2 күн тарттым Подгорицаны. Ошон үчүн 2 башка кийим кийип жүрөм. 2 күн тартып туруп, экөөнү кошуп туруп, анан бир видео кылып сиздерге чыгарып койдум. Негизи сууну карасаң, жашылды карасаң, эс аласың, кадимкидей асманды, көк асманды карасаң, жаратканыбызга ушунчалык даңкы, ыраазычылык билдирсек болот. Ушундай жаратып койгонуна, канчалык адам баласы заманбап шаарда жашабасын, баары бир ошол жаратылышка чыккысы келет, жаратылышта болгусу келет, жаратылыш менен байланышта да. Бизди ажыратуу мүмкүн эмес жаратылыштан. Анда эмесе ушундай саякаттоо бүгүн силер менен Зузу Качиева болду. Эми мен курсагым ачып кой деп. Сицилия деген сеть ресторан бар экен, итальянский. Биякта аябай модный экен ошо ресторан, аябай доступный болгон үчүн көпчүлүк ушака барып тамак жейт. Могу болсо крем-суп, спинач менен, анан ушундай бургер, говядина, свежий говядина менен кофе ичип алып, анан сиздерге жакшы калыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Мен кубанычта болом. Сак саламатта калыңыздар.